Иранда кыйраган учактагы эт кимге тиешелүү эле? Жүктүн ээси табылды. Иранда кырсыктаган учакты эт экспорттогон ишкана алгачкы жолу жалдаган. Иранда кырсыктаган учак алып бара жаткан эт Кыргызстанда каттоодон өткөн Новидест жоопкерчилиги чектелген коомго тиешелүү болгон. Маалыматты Спутник Кыргызстандын кабарчысына ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын маалымат катчысы Рахат Садырбекова тастыктады. Новидест ишканасы бир нече жылдан бери тоңдурулган кой этин Кыргызстандан Иран мамлекетине экспорттоп жүрөт. 2017 жылы 146 тонна, 2018 жылы 786 тонна кой эти жөнөтүлгөн. Бул жолку 30 тонна этти жиберүүгө компания 2019 жылдын 11 январь күнү уруксат кагазын алган деп айтылат билдирүүдө. Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн ишканалар тууралуу маалыматтар жайгаштырылган ОСО Чекит КЖ порталында Новидест Патан Салим Ахемет жана Моради Хасан Голамхосейн жетекчи аттуу жарандар негизделгени айтылат. Мындан улам ушул эле порталында жетекчиликтин байланыш телефону катары көрсөтүлгөн номерге чалып, Моради Хасан Голамхосейн мырза менен сүйлөштүк. Анын айтымында кыйроого учураган учакты алар убактылуу гана жалдашкан. Биздин ишкана негизи башка компаниянын кызматын колдончу. Бул жолу 30 тоннадай эт даярдап алсак, ал учак бузулуп калганын айтышты. Андыктан убакытты өткөрүбейли деп азыркы аскердик учакты жалдаганбыз. Товар Иран аскерлерине жиберилген деген маалымат жалган. Мен бир жылдан бери эт ташуу менен алектенем, деди жетекчи. Сөзүнүн аягында ал Кыргызстанда жашаарын айтканы менен кайсы өлкөнүн жараны экенин ачыктаган жок. Баса, ирандык журналисттердин бири өзүнүн Twitter баракчасына кыйраган учакта жарым-жартылай күйүп калган койдун эти чогултулган сүрөттөрдү жарыялады. Булак Спутник Чекит КЖ. 48 000 сом карыз доолагандар ноокаттын жашоочусун бутка атып кетишти. Окуя 14 январда Ноокат районунун Гулистан айылында болгон. 22-23 жаштагы 3 адам жабырлануучунун Honda үлгүсүндөгү унаа менен ээн талаага алып барып арматура менен сабап бутка атып таштап кетишкен. Кылмыштын изи суу электе ошол эле райондун 22-23 жаштагы тургундары кармалып, алар айдаган машинаны текшеришкенде ИЖ-17 үлгүсүндөгү аңчылык мылтыгы жана узундугу 1 метрден ашкан 2 арматура табылган. Маалыматта жабырлануучунун 48 000 сом карызы болгону айтылат. Азыр ал оор абалда райондук ооруканада жатат. Булак чагылган Чекит КЖ.